Амансыздар бардактуу кесиптештерим. Бүгүн кайрадан эле Актырек орто мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими Таалайбек кызы Тунугай кайтарым байланышка чыкмакчы. Айтылуу устатыбыз Гапыр Мадаминовдун бизге белгилүү болгон бир канча китептери бар. Алардын ичинен бизге азыркы учурда өтүлүп жаткан сабак Устаттык өнөрү китебинен окуучулардын билим алуусун рационалдуу уюштуруу жөнүндө тема болмокчу. Анда баарыңыздарга жагымдуу маанай каалоо менен бирге сабакты баштасак. Негизинен окуучуларга биз окуучулар менен аңгемелешүү, сабактарга катышуу, алардын дептерлери менен таанышуу, алардын билиминен үстүртөн болуусу, тест алгып чарчоосунун себебин үйрөнүү негизинде мен төмөнкү корутундуга келдим деп устатыбыз белгилеп жатат, баса белгилеп. Биринчи сабакта жаңы теманы түшүндүрүүдө кээ бир мугалим материалды илимий негизде методикалык жактан туура так бере албайт. Ошонун илимге кандай байланышы бар экендигин байланыштыра албайт. Сөз түрдө баарыбыздын методубуз ар башка, бирок окуучуларга жеткирүүдө ошону толук жеткире албайбыз. Экинчиси негизинен бөлүп айтылбайт, көрсөтүлбөйт жана суралбайт. Үчүнчүдөн болсо үйгө тапшырма өтө көп түшүнүксүз берилет. Үй тапшырмасына комментарий берилип, иштөө окуу методикасы үйрөтүлбөйт. Анан кийинкиси болсо көп тапшырма берилсе, бул окумуштуулардын айтуусу боюнча туура эмес. Көп окуса, көп иштесе, көптү билбейт ошол адамчы, негизи окуучулар. Ал эми көп мисалды бир жол менен иштегенден бир мисалды көп жол менен иштеген артык деген сөз бар. Демек иштөө жолу, методу окуучулар үчүн маанилүү экен. Анан биз теманы түшүндүрүп тапшырма берүүдө көп ката кетирет экенбиз, аларды баса белгилеп кеткен. Кандай каталарыбыз десек, окуучулардын кабыл алуу жөндөмүн толук эске албай, кээси тез, кээси секин кабыл алат да, тез сүйлөйбүз, ошого карабайчы. Кээде ашыкча майда чүйдөсүнө чейин сүйлөйбүз. Көп кеңири түшүндүрөм деп көп сүйлөйбүз. Токтоп балдарга информация, билимди сиңдирип, пауза менен сүйлөбөй окуучуларды маң кылып коебуз. Негизгиси бөлүнбөйт, логикалыгы сакталбайт, мисал далил айтам деп негизги темадан алыс кетип калат. Дидактика принциптерин сактабайбыз, окуучулардын акыл жөндөмүнүн активдүүлүгүн оюн топтоп багыттап турбайбыз. Кийин дифференциалдуу бербейбиз. Көп көрсөтмө курал кошумча адабиятта негизгиси бөлүп пайдаланбайбыз же такыр пайдаланбайбыз. Рационалдуу эмес маселе мисал көнүгүүгө убакытты көп кетиребиз. Мына ушулар биздин эң каталарыбыз. Мен бул теманы жыйынтыктап жатып эмне айткым келет? Мен өзүмдүн кемчиликтеримди биле алдым, көрө алдым. Эми бул кемчиликтерди кайталабаганга аракет кыламын. Сиздер дагы кайталабаганга аракет кылыңыздар. Бул колдон келет. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Мына ушинтип кайтарым байланышыбыз аягына чыкты.